пилди байлап койгон, элестетип көргүлө, пилдин байлаган жик ичке эле жеп экен. Пил мынтип жүзүлүп кетет да, туурабы? Анан таң калат экен, бул чоң эле пил экен го, трош менен байласаң деле, шынжыр менен байласаң жүзүп кетет эле. Эмнеге турат десе, айткан экен. Сыры бирөө эле, биз кичинекей кезинде байлаганбыз. Ошондо аракет кылып көрдү, үз албай койду, аракет кылып көрдү, бир жум аракет кылды. Ошондон бери дагы деле үз албайм деп ойлоп атат бул келесоо деген. Чындап эле биз балдарды эшек, адам болуп койсоң, чочко, сен малсың, сен министр болуп берең, барып ой кайтар, колуңду сындырып коем, сенин колуңан келбейт дегенди ишендирип коет экенбиз. Ошол мен жашайт экен, ошо менен өмүр өтөт экен. Ошон үчүнчү апалар суранам, балдарга дух бериңиздер. Эң жакшы тарбия өзүң өз тарбиялагандан башталат. Дүйнөдө бир эл бар экен, үйлөндөргө 1 жыл алгандан баштап өзүн тазалайт экен. Аракты ичпейт экен, шарапты ичпейт экен. Тамеки да чекпейт экен, ушакта сүйлөбөйт экен, спорт менен машыгат экен. Анткени өзүнө кылган тарбиясы ушул баласын өтөт экен. Доомат ошо дурус чыгышат. Элестетип көрсөңүз, анан аял боюнда бар мезгилде эч качан капа болбош керек экен. Көңүлүн көтөр, анекдот айт, массаждап бер, оозуна жүзүм сал, анча-мынча белек бер, комплиментти көбүрөөк айт. Канчалык аялдын духу бийик болсо, көңүлү көтөрүлсө, канчалык кубанса, балаңдын жакшы болушу, акылдуу болушу ошого жараткан болот. А бизде болсо аяка жумшак, буяка жумшак, күйөөсү начальник дагы, шефи дагы, ошол эле мезгилде мугалими дагы, кайненеси дагы начальник, кайнатасы, кошунак болгон, кайнеже баардыгы аралашып кетип, аялдарды чүнчүтүп, балдардын начарчы болгон ошондой болот. Анан кадимкидей эле бала иштеген кезде сүйлөш керек экен, бул бир. Алтынын берекем деп жакшы сөздөрдү айтып, жыттым, буттум, нарттым, барттым, эстим, тектим дегендерди айтыш керек экен. Анан эң башкысы бала көрөлөрү менен эмчек салбаш керек. Бизде дароо эле ыйласыз эмчек салып койсоң, ошол туура эмес экен. Бир аз ыйла, көгөрүп калгыча эмес, эзилип калгыча эмес. Бир аз ыйла, анткени энен ичинде мезгилде жараткан суратпай рызкысын берип турду. А бул дүйнөгө келди бир аз башкачараак, аракет кылсын, умтулсун, өтө маңызды нерсе. Анан чоңойгондо тапкан акчаңдын кайдан келери бир аз түшүндүрүп кой. Эмне үчүн байлардын балдарына кадыры жок? Ооздан чыккандын баардыгын аткарат. Баланы жакшы көрүү деген каалаган аткаруу эмес. Эгерде каалаган аткара берсең, бала эмесинде бале болот. Эгерде бала эмесинде бале болсо, баладан өткөн эгер жаман чыгып калса, адамды азапка сала турган эчтеке жок. Душманың анчалык, бандиттан анчалык, КГБдан анчалык сени кыйнабайт. Ошон үчүн бала эмесинде бале деген сөз бекер эмес, келин жаманы кетпестин деген сөз бекер эмес. Ошон үчүнчү сиздерден сураган элем, баланын көзүнчө аялы сыйла деген ошол, күйөөнө этиле деген ошол, эмнени көрсө ошону көрүп чоңойот дагы, кийин үй бүлөсүндө ошону кайталайт. Анан дагы бир нерсе, бир миллионердин отасын кече айтып бердим Куршатта. Бир кыз кафеге келет, ресторанда отурат. Анан чыгып баратып, ал миллиардердин кызы болот. Чыгып баратып туруп, чаевый деп коет кафеге, билесиздерби? Бүткөндөн кичине чайга да башка таштап кетет. $100 таштап кетет. Анан аябай сүйүнөт официанттарчы, жыргал эле жыргал деп. Анан арадан бир жум өткөндөн кийин ошол кыздын миллиардер атасы өзү ресторанга келет. Анан кызы $100 таштап кетти. Атасы точно $500 же $1000 таштайт деп ушунчалык кызмат кылат экен. Чыгып кетип атканда атасы $1 таштаган. Анан таң калат. Бир суроо берсек болобу дейт. Болот. Сиздин кызыңыз бизге $100 таштаган. Сиз анын атасы миллиардерсиз. $1 менен чыгып кетип уялбайсызбы десе, экөөбүздүн аймагыбыз чоң менен экен. Менин кызым миллиардердин кызы, мен болдум жетим миллионер. Ошон үчүнчү акчаңдын кайдан келатканын балдарга түшүндүрүп кой. Менин атам дайым ата 1 эле сом берчи десем айтат эле. Бала 1 эле сом деп атасың. 1 эле деп айтпа, мага 1 эле болсо айтчы, мага 1 эле тыйын тап берчи деп болчу, ойлонуп калат эле балким. Бала 1 эле тыйын тап берчи, мага 1 эле тыйын деп койчу. Ойлонуп атамдын кадырын ошондо билет. Жакында кызымды мектепке алып бардым. 1 классты бүттү. Анан 2 класска бир жакшыраак мектепке алып барайын деп, атын айтпай эле коеюн. Бир мектепке алып бардым, жеке менчик мектеп, атактуу мектепке. Bir жылына $9000 экен. Апасы экөөбүз төшкөндө болуп калганбы, эмне бар экен, кызым мындай сууз карап чыкты мектеп. Бирок аябай шарттары сол идеалдуу. Мен ойлодум эле жинделип калат, мен 4 башка окуйм деп. Анан чыккандан кийин ата өзүм эле мектебиме барайынчы деп. Таң калдым. Анан апасына айттым, апа сүйлөшчү, бул жөн айткан жокмун. Анан жалгыз калганда ойлонуп туруп айтат экен. Эме атамдын акчасы жетпейт деп ошону ойлондум деп. Ушуну угуп алып, бурчка барып ыйлап. Эми бизнесим болбосо, пара албасам, башка кылбасам, эң башкысы кандай окутсам да адал тамак берип окутайын, адал акча окутайын, Кудай калса кызыма сөз бирдеме чыгат, үмүт кылам, дуа кылам. Ошон үчүн берекелерим
Китеп бул акыл, китеп бул накыл. Биз бала кезде бирөө эстеп коелучу. Билбегенди мээге сезим, ак булуттун уже кылган жокпу? Мындай тарс сүйлөгөндөрү көрсөңүздөр, кече Максим Галкиндин программасы бар го, лучше всех деген. Орустун балдарын сүйлөгөнүн карасаң, 7 жашар балага микрофон сунсаң, ну с точки зрения банальной эрудиции я бы не отрицал перенос парадоксальных тенденций деп сүйлөйт. А кыргыздын 7 жашар баласына микрофон сунуп көрчү. Ана неме болсо, неме барбы ана. Неме барбы, неме апам азыралачы дең аямгачы. Не себептен дегенде орустарчы балдары менен чоң киши сүйлөшүп экен, кадимгидейчи. Как же нельзя, Ванечка деп сүйлөйт. Аленка, почему так? А биз болсо өзүң кыргыз тилин нормально билбейсиң. Өзүңдүн лексикоң ушунчалык жарды. Эптеп-септеп сүйлөйсүң, ошол акылыңда банага, "Не, бутам айтып калдым" дейсиң да. Ошончо баланы айтып кетти, өмүр бою ошол. Ошон үчүн бул исламда да ушундай тарбия бар, адеп бар. Балага дейт чоң кишидей сүйлө, бирок чоң кишидей жооп күтпө дейт. Чоң кишидей сүйлө, бирок чоң кишидей жооп күтпө. Балага бир суроо берип койсоң, адепкидей ой өрүшү кеңейет. Мисалы кыздарыбызга бир суроо берип, эмне үчүн биз көчөгө мусор кутпашыбыз керек? Ар кимдин варианттары башка. Эң кызыгы эжелердин сөзүн угуп, ошолор синтездеп туруп эки жооп берип коет. Бул жакшы нерсе. Аларды айтып отурсаңыз күлө беришиңер бар. Ошон үчүн балдарга суроо берип, балдар менен баарлаш. Мухаммед Алинин бир айткан сөзү бар го? Жаздырып койгон экен. Кичинекей кызына суроо берип атат. Кызым дейт, мен Тегерандан Стамбулга учуп келатып атам. Ар бир нерсе бул дүйнөгө максат менен жаралат. Күндүн максаты эмне? Күндүн пайдасы эмне десе карап туруп, кыздын берген жообун карап, ашып барса 4 жашар кыз жолубуз. Күн бизге де жарык берет дейт. Анан күн бизге жылуулук берет дейт. Анан күн чыкканда иштейбиз, күн чыкканда ойгонобуз. Ошол сыяктуу кыз эле, күн сыяктуу сенин да максатың бар. Эми айтып берчи, сенин максатың эмне? Сенин пайдаң эмне адамзатка? Ушундай суроолорду биз балдарга беребизби? Тескерисинче, бир чыгармада, мен китеп боюнча айтып атпаймынбы? Балдар күнү деген бир күн бар дейт. Андай күнүн эмне кереги бар дейт. Бала ойлонот атандан көрү, апам менен сүйлөшө турган күн, суроолорго жооп бере турган күн болуп койбойбу деп бала ойлонот. Ошон үчүн балдардын суроолору көп, жооп калып атат. Анан келип бутук балдар, мокок балдар, кургазор тар балдар, окка агызпаган балдар чыгып атат. Көбүрөөк баарлашалы, көбүрөөк сүйлөшөлү. Ошентип отуруп, Кудай кааласа балдар өсөт, сөз баштаган эл баштайт дейт, арасынан президенттер чыгат, арасынан акылмандар чыгат, таанышмандар чыгат. Эми акырын жыйынтыктайлы. Китепте чындап тарых бар, санжыра бар, накыл сөздөр бар. Мен мисалы кыйгак деген сөздү биринчи жолу ушул жылы окудум. Бутун кыйгак тилиптирди. Элдин желки басыптыр дейт, желки эмне экенин буга чейин билбейт эле. Жаны төрөгөн аялдын марту басыптыр дейт, аны билбейт эле. Жакында китептен үйрөндүм. Эчки оттогон жерде жыландар көп болот экен. Неге билесиздерби? Анткени жылан жандыкты чакканда ошол уусу чыгып кетип өзү өлүп калышы мүмкүн экен. Ошол уусун кайтарыш үчүн эрмендин бүрү ачуу болот го. Ошону менен кайра уусун толуктайт экен. А эчкилер, эрмендер көп жерде отурат. Кыргыздын акылмандыгын карасаңыздар, ушундай сонун сөздөрдү китептерден гана табасыз. Надырбек Алмбековдун атабыздын дагы бир чыгармасы. 12 жашар бала бозо берип койгон экен, кусуп чыгарып коюпту. Башкалар ичип атат, кускан жок, ошол баланы кусуп. Апасы жүрөгү чыгып калды. Атасы сурап атат. Кусту. Барып кустубу десе, өткө онун жүрөгүн кошо кусуп койбо деп жүрөгүм чыгып турат деген экен. Десе, ойлонбо. Бизге арам жарашпайт, бул арам тамак болчу. Бизге арам жукпайт деп айткан экен. Ошон үчүнчү бизге арам жукпасын. Арам бир күн тешип чыгат. Эмне үчүн балдар мерез, анткени арам берип атасың. Арам жүрөктү катырат. Илим жактан алсаң деле жегенин кан болот, кан жүрөктөн өтөт, ошол жүрөктү мерез кылат. Ошон үчүнчү апалар балдарга адал тамак бериңиздер. Бул өтө маанилүү нерсе. Ошентип отуруп, көбүрөөк китеп окуйлу, үйдө байкуш китептер 30 жылдан бери ачылбай турат, азыр барабыз, ачабыз. Китептен күн сайын сөз үйрөнөбүз, китептен идея алабыз. Анткени китеп окубасаң ой өрүшүң кеңейбейт. Ыймандуу адамдын 5 сыпаты бар. Биринчи, ишеними түз болот. Экинчи, ден соолугу дени бакубат болот. Үчүнчү, ой өрүшү ой чабыты кенен болот. Эстеп калыңыздар. Төртүнчү, кечиримди айкөлөт. Бешинчи, убактысын иреттип пайдаланат. Кыргызда бир сөз бар, ирээсиз иште ийгилик болбойт. Ошон үчүн берекелерим, Кудайым колдосун, Кудайым коргосун, Кудайым жолдосун. Кудай кааласа, биздин элчи чындыгында аябай жакшы. Мен дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө болдум. Чын айтайынбы? Японияда окудум, Америкада окудум, Австрияда, Германияда. Ошол чыгармада бар экен. Германияга барсак дейт,
концерт болуп атат, кыргыздардын концерти. Кыргыз маданиятынын күндөрү болуп атат. Анан ушинтип отурам дейт жазган киши. Аркамдан үн чыгып атат. Айланайын кыргызым, садаган кетейин кыргызым. Ушу комузга сенин жарашканын кара, сенин комузга Дилшат Кангелдиев ойноп атат дейт. Кызымдын комузга жарашканын кара, комузга сенин жарашканыңды кара. Булардын үнү деле башкача, кийими деле башкача, салты деле башкача, айланайын кыргызым деп атат дейт. Кийим деп немистер бүт, аркамда карасам дагы бир немис сүйлөп атат ошо. Атып кетер немис дейт. Анан эптеп кармап таанып анан сүйлөштү дейт. Бүткөндөн сүйлөшсөм, биз Кыргызстанда чоңоюп, эгемендүүлүктөн кийин келген немистер дейт. Ал жактын немис болгондон кийин биз кыргыз болуп калыппыз. Бул жактын немистер такыр башкача экен. Ишине барат, үйүнө келет, барат ишине барат. Бирөөнү бир буюм чайга да чакырып экен. Бири менен бири иши жок экен. Кыргызымдай алкол берешен, ичиндеги сыртында оозун ачса жүрөгү көрүнгөн эл аз эле болот. Кыргызым, айланайын кыргызым, бар болгулар ушунуңардан жазбагыла деген. Ошондой элдин укумубуз, тукумубуз чыгасын мыктанды. Ушундай кыздар, татынакай кыздарды Япониядан көрбөйсүң, Америкадан көрбөйсүң. Мен бойдок болчумун, чындап кеткем, атам уруксат берген балам, кааласаң оозуна сала берген экен. Анда мен четекке чыга элем. Балам сага эркиндеп, кааласаң орус ал, кааласаң немис ал, кааласаң япон ал. Бойдок болчумун, кыздарды карап көрүп, кантип булар ойлоном, кантип жашайм деп ойломом мен. Булардын бирөөсүн алып алгандан кыргыздын кыздарын ойлогонсо ыйлап жүрүп өтүп кеткен деп эле кайда берем. Анткени кыргыздын кыздарда татынакай кыздар жок. Биздин байбешелер, апалар да татынакай, байкасаң жылдызды болуп калат. Не себептен дегенде булар баталган, кайната кызмат кылган, кайныя кызмат кылган, жамандык жакшылыкта кошуна колдонго да кызмат кылган. Кызмат эле кыла бер, баталасың, жүзүңдө нур болот, кадырың бийик болот, бара-бара адамдарды жүрөк аласың. Ошон үчүн кайра келдим. Айтайын дегенде биздин жигиттерде келиштүү жигиттер жок, ана Кемаль алып тандалып отуруп чыккан эле герой. Чын айтам. БТСтин балдары бар го, балдар да кыздар окшошко. Blackpink'тин неси жакшайт го? Игра в кальмары, аякта жеңил кыздар бар деп. Мына биздин убакта сонун кинолор бар эле. 17 мгновений весны десем балдар көрөт азырчы. Ну погоди деп мультфильм бар десең дагы күлүшөт. Ар бир заман өзүнүн доору болот экен, өзүнүн балыгы болот экен. Айтайын дегенимчи, биздин жигиттер эгерде чындап ошолордой жасап, ошолордой баксаң, укмуш жигиттер чыгат. Мына ошол жигиттердичи Түркияга апарып жашай берет, Кореяга апарып жашай берет, Москвага апарып жашай берет. Бирок Кемальди алып келип Аксуга бир жыл жашаткылачы көрөйүн. Киши түшүп, жүдөп, какап, бети бырышып, капкара болуп, чүчкүрүп бышкырганда биздин жеңелер акча топтоп туруп өздөрү узатып коет. Айланайын экинчи келди, экинчи. Ошон үчүнчү каяка барса да майын чыгарган, жашап кеткен, келишим десең келишимди, күчтүү десең күчтүү, эрктүү десең эрктүү. Кудай кыргыздын жигиттеринен эч кимди калтырбас. Кудай кааласа.